Ысык көл районуна караштуу Сары Камыш айылынын тургуну Байызова Айгүл үйүнө тигүү цехин ачып, чакан ишкерлик менен алектенет. Ал буга чейин тышкы жана ички мигрант катары ири шаарларда иштеп келген. Айтымында тигүүчүлүктү Бишкекте жүргөндө үйрөнүп, кийин айылына келип, машиналарын көбөйтүп, крой алып тиге баштаган. Орто жерде шаарда жашадык, анан ошол жактан дагы швеяга кызыгып, ошол жактан үйрөндүм да, үйдөн машинанан. Ошол жактан 2-3 машина алып, кыздарды иштетип, үйрөнүп баштагам да. Анан бияка келдик айылга. Анан айылга келгенде дагы эле баягы швеяга кызыгып өзүмө жагат да ошо кесип негизи аябай. Анан айылга келип дагы ошентип баштайынчы деп беременкабыз бар болчу, ошо беременкага баштап 2-3 кыз менен баштадым бияктан дагы. Анан кыздар улам көбөйүп келе баштады. Анан уже биякты цехти чоңойтконго туура келип, анан жолдошум бияка чоң кылып цех салып берди. Буюрса жакшы, кыздар көбөйүп калды. Азыр 10-15 кыздай иштейт. Почти жарымы үйлөрүнөн тигишет, өздөрү машина, питинка баарын алып алышты. Мурун тигип жүргөн кыздар да бар болду. Ошолар ошо жакшы тигишет да. Учурда Сары Камыш айылындагы 15 аял туруктуу жумуш орундары менен камсыз болгон. Алардын жарымы үйлөрүнөн тигишет. Айлык маяналарын иштегендерине жараша алып турушат. Бардык айымдар кийимдерди жакшы тигишет. Бул айылдын бизге ушундай сел ачканы бизге аябай эле жакшы болду айылга. Айылдагылардын көбү келип ушул жерден өздөрүнүн токочун таап жеп атышат. Алыска барып, бала бакырасын сагынтып, өзү дагы айылын сагынып, бөлөк жерде, бөлөк элде иштеп жүргөнчө ушундай сег ачып, же ушундай жерлерде иштеп, акча таап, сад эле болот. Ушул айылдын тургуну болом, ушул айылдын кызы болом, келин да болом. Биякта иштегенибизге 3 жыл болду. 3 жыл болуп тапканыбыз жакшы, өзүбүзгө жетет, балдарыбыз менен. Үйгө да ушундай машинка алгам, мындай прямой строчка. Үйгө да барып иштейм, бияка келип иштейм. Ошо эми буюрса питинка дагы алып алайын деп атам үйгө. Үйдөн да иштеп, бияктан да иштеп, үйдө иштеген жакшы экен, балдар жаныңда окууга кетирип, узатып келип, балдарды садикке жиберип, тамагын жасап баарына жетишебиз. Аймактарда жумушсуздук күч алган. Маселен, Ысык көл облусундагы 15 жана андан улуу жаш курактагы жалпы жумушсуздуктун деңгээли 2022 жылга карата жалпы 5,5%ды түзсө, анын ичинен аялдар арасындагы жумушсуздук 7,1%, эркектер арасындагы жумушсуздук 4,4%ды түзгөн. Чакан ишкердик жумушсуздукту жоюп, өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө салым кошот. Мындан улам мамлекет тарабынан чакан ишкерлик менен алектенген жарандарга бир катар жеңилдиктер каралган. Мисалы азыр чет жакка барып иштегенден көрө үйүндө отуруп алып, бияктан кирип чыгып иштеп, үйүндө оокаты да өтөт, балдардын жанында аябай жакшы эле болуп атат. Кыздар аябай сүйүнүп эле жакшы деп атышат. Рас сиз келбесеңиз кантип уже көнүп алышып, жумуш жок болуп калса, кайра жумуш качан дешип, ушинтип аябай эметишет. Жакшы буюрса, баары тең жакшы тигип калды, бүт качествону аябай жакшы беришет. Кройду болсо Бишкектен алып турабыз. Готовый кройлорду деле алып тигебиз. Расценкалары нормальный, швеялар разы эле болуп иштейт. Нааразы болушпайт да. Машиналарды ошо Мадинадан алдык, баарын тең эле. Эми кайра буларды дагы жаңыртсак деген оюбуз бар, ушу автомат машина алыпчы. Спец машиналарды да алсак дейбиз. Ошо спец машиналарды алып, ошо өзүбүз бычып, өзүбүз бүттүк упаковкасына чейин өзүбүз чыгарсак жакшы болот деп ойлойбуз. Айылда элге деле жакшы болот болуш керек. Жаштарга